Салам баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде кезектеги таңкы аштардын бири аябагандай даамдуу каша жүгөрүдөн ботко жасайбыз. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач жүгөрүнү муздак сууга 3-4 жолу чайкап, жакшылап таза жууп алабыз. Жүгөрүнү таразага тартып же стакан менен өлчөп алсак болот. Мен 300 граммды өлчөп алдым. Эгер стакан менен өлчөсөк, демек 1 стакан жүгөрүгө 4-5 стакан суу, ошондой эле 2-3 стакан сүт кетет болжол менен. Мен 300 грамм жүгөрүгө 1 литрдей кайнаган сууну куйдум, тезирээк бышыш үчүн. Жана отко койгондон баштап тынбастан аралаштырабыз, анткени жүгөрү тез эле түбүнө тартып кетет. Ошондуктан баардык керектүү азыктарды жаныбызга алып даярдап алсак ыңгайлуу болот. Эми 1 чымчым туз кошуп, тынбастан аралаштырып, жай отто 15-20 мүнөттөй кайнатып бышырабыз. Алган жүгөрүңүздүн сортуна, ошондой эле майдалыгына жараша кеткен суусу дагы ар кандай болушу мүмкүн. Үстүнө керек болсо дагы кайнаган суудан кошуп бышыра берсеңиз болот. Эң негизгиси тынбастан аралаштырып, жай отто толук бышканча кайнатып алабыз жана колуңузду дагы этияттап аралаштырыңыз. Ал эми бышкандан кийин үстүнө 600-700 мл сүт куябыз. Сүттү дагы жылытып же ысытып алсаңыз тезирээк болот. Жана кайнап чыккандан кийин тынбастан аралаштырып, дагы 2-3 мүнөттөй жай отто кайнатабыз. Ал эми коюулугу, ошондой эле таттуулугу өзүңүздүн татымыңызга жараша. Мен 4 аш кашыктай кумшекер коштум. Баардыгы өзүңүз алган азыктардын өлчөмүнө жараша болот. Мен алган азыктардан 7-8 порция каша даяр болот. Эгер бул сиз үчүн көп болсо, албетте 2-3 эсе өлчөмүн азайтып бышыра берсеңиз болот. Бышкандан кийин 50 граммдай ак май кошуп, жакшылап аралаштырып, бетин жаап, 10-15 мүнөттөй тыныктырып, андан кийин бере берсек болот. Достор, мына ушундай даамдуу жүгөрүдөн жасалган кашаны сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Мүмкүн дал ушул жүгөрүнүн кашасы балаңызга жагып калат. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Жана суроолор болсо, комментарий жазып туруңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.